региондорго деген жаш мугалимдердин барбай жүргөн себеби льготалар жок, анан атайын мындай шарттар түзүлбөйт, акысы аз келгени бул бир себеп, экинчи жашоого шарт түзүлбөйт деген. А бирок жаш мугалим, молодой учитель, молодой врач деген программаларды мамлекет түзүп, ошол бюджеттен канча акча бөлүнөт, ошол программа кандай иштеп атат, эмнеси ишке ашырылды, ошол программа керек беле, кандай иштеп атасыңар, айтып бергилечи. Жаш мугалимдин депозити деген бир жакшы өкмөт тарабынан программа кирген. Каражат канча акыркы жылдары бул токтоп калды. Эмнеге? Менимче бир 4 жылдан бери токтоп калды. Эмнеге токтоп калды? Ал өкмөттүн чечиминен токтоп калган, мен аны тактайм. Каражат жоктугунан токтоп калса керек. Минфин эмнеге токтоп калды? Всемирный игры кочевниковго акча таап атабыз, тойлорду өткөргөнгө акча таап атабыз. Мындай командировкага рядовой адистерди замминистр кылып жибергенге акча таап атабыз, командировочныйга. А эмнеге мындайга акча таппай жатабыз? Бул эң керектүү нерселер. Молодой врач, молодой учитель деген эки программа эмнеге токтоп калды? Урматтуу Элвира Жыргалбековна, убагында тиешелүү өкмөт чечими чыккан. Ошол кезде айлык акылардын көлөмү көбөйтүлгөнгө байланыштуу ошол токтотулган болчу. А бирок ал жерде региондорго жаш адистердин барбай турган себеби, андан айлык акысынан дагы экинчи себеп бул жашай турган жери жок да. Ошол маселени кантип чечесиздер? Региондорду кантип азыр өнүктүрүү жылдары деп биз элге жарыялап койгондон кийин кандай болот азыр? Барабы мугалимдер? Барбайбы? Биздин региондогу балдарыбыз окуйбу? Элвира Жыргалбековна, туура айтып атасыз. Бир топ айыл өкмөттөрдө ошол өкмөттүн токтому менен жаңы ишке барган мугалимге социалдык колдоолор жакшы болуп атат. Бирок көп жерде буга көңүл бөлүнгөн жок. Мисалы үчүн баягы үй салуу үчүн жерлерди чечип берген, көмүр менен камсыз кылган, коммуналдык төлөмдөрүнөн жеңилдик берген учурлар бар. Бирок бул өтө, менин оюмча, бир 15-20% гана да. Ал эми калган жерлерде жергиликтүү бийликке милдеттендирилген аларга жардам берүү жагы. Дотационный айыл өкмөттөрдө бюджет аз болсо алар кантишет? Алар бере албайт. Алар эмне болушат? Мындан экинчи суроо чыгып атат. Сиз буга көңүл буруңуз, урматтуу министр. Биздин 1 миллион мигрантыбыз Россияда жүрөт. Алардын жарымысынын балдары биякта да. Биякта деген региондордо балдарыбызды окутай албай жатабыз. Ошондуктан биз сыртка алып кеткенге аргасыз болуп жатабыз деген сөздөргө канчалык ишенсек болот? Кеп жөн эле баламды жанымда кармагысы келет деген сөз эмес да. Кеп деген региондордо билим сапаты абдан төмөн. Минфинде болсо бюджетти бөлүшкөндө региондору мугалимдерге деген бюджет жетишпей калып турбайбы анда? Бул сиз айткан сөздүн чындыгы бар. Себеби балдардын келечегинен ата-энелер кооптонуп, өздөрүнүн жанына алып кеткен учурлары көп. Себеби биринчиден алар ата-эненин тарбиясынан ажырап калып атат. Экинчиден мектептердеги, ошол айыл мектептериндеги билим берүү бүгүнкү талаптарга жооп берген мектептер өтө көп. А мамлекет тараптан билим берүү системасында ошол балдарды баарын чогултуп мектепте окуп жатабы, окубай жатабы деп көзөмөлдөгөн кишилер барбы? Ал Минсоцтур билем, а бирок мектеп арасында деген ошол региондордо деле мугалимдер ошолорго мындай салымы барбы? Как-то мы контролируем это? Ошол ата-энелер мектепке барбай калган, же түрдүү кырдаалдарда кыйынчылык менен жашаган балдардын абалы менен мектептер, андан кийин билим берүү уюмдары алектенет, райондук билим берүү уюмдары. То есть мигранттарга азырынча кандай жардам бере алабызбы деген суроого жооп жок, э? Бул боюнча биз азыр терең анализ кылып туруп айтайын, Элвира Жыргалбековна, себеби менде азыр бул боюнча маалыматтар жок. Коллегаларды мен жанакы фондторду, мектептеги фондторду колдогонун мындай туура нерсе болуш керек дегенди жалпысынан түшүнгөнүм менен, бирок мен колдой албайм. Анткени деген 28 жылда билим берүү системасына канча кредит, грант келди десем, бир да министрден жооп ала алган жокмун да. Айтсаңыз, 28 жылда сиз жаңы министрсиз. Минфинден да сурайм да.
Жооп бере аласызбы азыр же жазуу түрүндө жооп берем дейсиздерби? Канча кредит грант келди? Анан акыркы 3 жылда канча кредит грант келип, эмнеге ошол кредит грант кетти? Прям в разрезе. Это 2 минуты займет, я думаю, коллегаларыма да кызык болот да. Эмнеге кетти ошол каражат? Рахмат, урматтуу Эльвира Жыргалбековна, 1992 жылдан 31 декабрь 2018 жылга чейин билим берүү тармагына жалпы 213 миллион доллар грант жана кредит түрүндө келген. Анын ичинен грант 118,8 миллион, ал эми кредит 94,3 миллион. Бул жалпы көлөмдүн тышкы кредит жана грант келген көлөм. Булардын канчасы жаңы мектептерди салуу кеттиби? Бул негизинен ушул билим берүү секторун реформалоого кеткен. Эмнеге конкретно кетти? Түшүндүрүп бергилечи. Мисалы, азыр телевизорду караган жаран түшүнсүн да, Кыргызстанда миллиардтын 1/5 бөлүгү кредит грант катары келиптир билим берүү системасына. Эмнеге кетти дегенди ким түшүнөт? Эмнеге кетти? Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, бул жалаң бизде мынакей маалымат бар. Ушу каражат стандартка кетти, иштеп чыгуу мамлекеттик стандарттар башталгыч класс, анан китепти до тиражирования деп коебуз, ошого бөлүндү. Консультанттарга кетти. Консультанттарга Ал кыргыз консультанттарына кеттиби, чет өлкөлүк консультанттарга кеттиби? кыргыз консультанттарга кетти. Анда ошол кыйын кыргыз консультанттар эмнеге китептеги каталарды ушунча 3-4 жолу чыкты да, ошолорду допускать этишти. 200 миллион сомду консультанттарга кетирдик деп азыр мойнубуздарды алып атабыз 28 жылда. Кайдагы консультанттарды анда биз байытып атабыз? Эгер стандарттарыңарда мектептеги балдарыбыз жанакындай ката китептерди менен окуп атышат. Авторлор менен биздин эксперттер иштеген, анан жана билим берүү академия иштеди. Бул жөнүндө азыр жумуш алып барып атабыз. Мен эмнеге бул суроолорду берип атам? Анткени деген Евгений Григорьевна отурат биякта, Марат Аскерич да, менин коллегаларым суроо берип атышпайбы? Залдан чыкканда деле Эльвира Жыргалбековна, популист болбоңуз, фондторго эмне каршы чыгып атасыз, мектептер кедей деп. Бирок деген транспорт системасына 10 миллиард кетсе, билим берүү системасынын консультанттарына эле 200 миллион доллар кетсе, Каныбек Абдуваситович, биз туура эмес жолдо турабыз. Биз туура эмес жолго кетип баратабыз анда. 200 миллион долларды коррупционер консультанттарга кетирип, мектептерде жанакындай каталар болсо, бул деген жанакы фондторду бекер эле ата эненин мойнуна илип атабыз деген сөз да. Бул ачык коррупцияны мойнубузга алып атабыз азыр. Мен ишенгим келет, мындан ары сиз бул жолду же токтотосуз, же башка багытта кетиресизби? Анан жанакындай консультант деген нерселерди токтотуңузчу. Бул туура эмес. 200 миллионов слишком много. И ар бир ошо консультанттын мен фамилиясын сурасам, мен ойлойм, азыр жарымы билим берүү системасында иштебейт. Жарымы өзүнүн жеке компаниясын ачып алып жыргап жүрүшөт. Жарымы чет өлкөдө жыргап жүрүшөт. Мына биздин кадр маселебиз. Бул бир. Экинчи, коопсуздук маселесин көтөрсөк, жакында эле мектепте футбольный аянтчада бир балага дарбаза түшүп жабыр каптыр да. Андан мурда бир бала каза болуптур. Госархстройго суроо берет элем да. Насколько вы считаете себя морально ответственным за вот это ЧП? Как вы думаете? Бул маселелер боюнча билбейм, кайсы мектепте болгонун, бизде ал надзорный функция. Элдин баары билип, интернетти ачсаң сиз жалгыз билбейсизби? Жок, аны уктум мен дагы, ворота жыгылып кеттине болуп турат. Ал боюнча биздики проектированием занимаемся. Ал боюнча өзүнчө экотех инспекция надзор жүргүзөт да. Анда мэрияга суроо берем. Да. Кто это контролирует? Насколько архитектура за это отвечает? Это наши дети? Или надо, чтобы бир чоңдун, министрдин, премьер-министрдин, депутаттын баласынын башына эме ошондой дарбаза түшсө, ошондой эле ызы болобу? Карапайым бирөөнүн башына түшүп, ал бала өлүп калды. Азыр менин билишимче ал ата эне чыркырап, эчтеке чечим жок, эч ким жоопкерчиликке тартылган жок, өлгөн баланын ата энеси. Эмне болду ошол ызычу? Басып койдуңар. Тынчып калды. Мэрияда силер да унчукпайсыңар. Архитектура мойнуна албайт. Булар түшүнбөй атат да. Жанакындай сапаттуу строительство болсо, мындай нерселер болмогон эмес. Прием передача болгондо мындай нерсеге кол койбош керек болчу. Экотех инспекция отурабы? Биякта жок да. Алар да мойнуна алышпайт. Барсызбы?
Вы несете ответственность за смерть вот этого мальчика, прямую ответственность. Потому что когда строится, кол коесуңар, ошондо канча бала каза болуп, канча бала жабыркаса, бунун баары гостехинспекция, архитектуранын, билим берүү системасында, анан мэриянын мойнунда болот. Балбак мырза, билесиз да? Урматтуу депутаттар, урматтуу Элвира, билебиз, ал мектеп 48 мектепте жайкы каникул убагында баланы сабап уруштан мектептин ичинде Жок, дарбаза түшүп бир бала өлүп калды. Биринчисинде, ал эми экинчисинде спорт залга физкультура сабагына кирип баратканда ал баланын видео немелери да бар. Азыр кызматтык иликтөө жүрүп атат. Бир жума 10 күндүн ичинде биз ал иликтөөнүн негизинде ким күнөөлүү болсо күнөөсүн тартат. Ал бала тиги жанакы футболдук аянтчанын дарбазасына секирип чыгып, анан асылып ары бери. Кечиресиз, Балбак мырза, сиз азыр мындай, сиз да күнөөнү мойнума албайм деп атасыз да? Туура эмес. Жок, кызмат Футбольный поляны госэкотехинспекция экспертиза кылып кол коюп атканда, ал дарбазанын үстүнө сиз да секирсеңиз, жыгылбай турган дарбаза болуш керек. Ал дарбазанын үстүндө макта отурганыңар баарыңар секирсеңер да, жыгылбай турган дарбаза болуш керек. Сөзсүз эле бирөөнүн чоңдун баласы каза болмоюнча бизде реакция жок. Ал атайыне мага жазып атат. Эч ким көңүл бурбайт. Министрдин кабинетине кире албай койдук, мурдакы министрдин. Эч ким мойнуна албаган жок. Бийлик силер бизди тоготпойсуңар деп бизди каргап шилеп атат. Интернетте силерге жазбаса депутаттарды жазып каргап атышат. Карабайсыңарбы деп. Дагы бир дарбаза түшсө, мен сотко мисалы архитектураны, госэкотехинспекцияны, мэрияны бермекмин, мен ошол сотко да кошо бармакмын. Анткени деген жоопкерчилик мамлекеттик системада. Ушундай каталарда баарыбыз күнөөлүүбүз. Бунун аркасында дагы бир чоң нерсе жатат, урматтуу министр. Кечирип койгула, просто бизди да түшүнгүлө. Эл менен жолугушууда абдан көп претензия айтылып атат. Госзакупки деген бир балени биз кабыл алып, анын аркасында деген тендер деген нерсе бар. Тендердин аркасында деген уже готовый список для выигрышей компаний түзүлөт экен. Билим берүү системасынын аркасында мен жакында эле чет өлкөгө барсам, ачык айкын биздин жарандар менен жолуксам айтып атышат. Тендерди утуп алыш үчүн иностранный компанияга 15-20 миң долларга брендовый кийимдерди алып берип, биздин бир министрин, эми атын айтпай эле коеюн, кеткен кишинин, ошентип сатып алышат экен. Бул намыс деген нерсе да. Биздин министрлерибизди 15-20 миң еврога деген кийим алып берсе, Dior, Louis Vuitton, анан дагы кайсы костюмдардан ошентип сатып алса болот экен. Сыртта жүргөн биздин ишкерлерибиз бизди шылдыңдап атышат. Бийлик ошого жеттиңер деп. Тендерди вас любого чиновника можно купить 15-20 тысяч евро. Ошончолук коррупция башыңар менен мал кетсеңиздер дагы, пусть выигрывают тогда местные компании, если уже на то пошло. Но нельзя так опускаться до такого позора. Сырттан комментарийлер келет. Жанакы индийский компания, турецкий компаниялар по учебникам. Ошондой сөз ачык болуп жатат. Анан биякта учкун отурса, биздин өзүбүздүн балдарыбыз отурса, ката кетирсе, директора меняйте. Точнее, вы к нам придите, мы поможем поменять, если он не может контролировать. Но порядок должен быть. И по госзакупкам, вот Минфинге да, сизге да кайрылам. Мен да жакында мына госзакупка боюнча экспертный советке киргизиштер. Самый дешевый, эң арзан баада уткан компания утуп алат экен. Бирок анча-мынча компаниялар, годами отурган компаниялар, аркасында бүт чиновниктер. Менин да коллегаларым бар экен, өкмөттүн да мүчөлөрү бар экен, Минфиндин да кишилери бар экен, баары чыгып атат да. Мен сизге кайрылат элем. Билим берүү тармагы сиздин келечегиңиз. Кечирип коюңуз. Иса Шкулович, я извиняюсь, просто это очень серьезная тема. Вчера у нас 2 минуты всего было. Вы задать вопросы министру. Я уже завершаю, да? И по госзакупкам. Предложение болсо апкелиңиздер. Давайте вот исходить. Дарбазалар не должны падать на наших детей. Завтра на вашего ребенка упадет, послезавтра на ваших внуков упадет. Мы до этого не должны доводить до того, чтобы гибли дети в мирное время. Рахмат.